Жанар. Ат екен ғой, ат екені. Тоқтошты қараңыздар. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Месіркежі каналының қатталушылары. 13 июнь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған районы Ленский айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші ушул алдыңыздарда сатыла тұрған ат жана бір құлынды бие бар екен. Ушулардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбызды азыр токуп чыгайлы. Токуп чыгып сіздерге минип толук маалыматын беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин Тумар деген кайманатыбыз чыгып келди. Эми сіздерге бул аттан маалыматын беребиз. Жакшылап назар салып угуп туруңуздар. Бул аттын сіздерге өнөрлөрүн, жүргөн жерлерин айтып кете турган болсок, өтө бир жакшы улактарда жүргөн аттардын бири. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Нурбек, бул аттан толук маалыматты берели. Бул атты көбү тааныйт болуш керек, э? Бул ат таанымал ат экен. Жалал-Абадта чабылып жүргөн. Жалал-Абадтан 2019 Россияга барып, Россияда чабылып жүрдү экен. Бул жактан барып чабылды, э, улакка. Ошерге барып. Жалал-Абадта Бексакан аты, Бексакан таанышат. Аттын улагы тайын экен. Чабылып жүргөн мастер ат. Азыркы убакта жашы канчада бул? 4 асы экен. 4 асы, э? 7 жашар. Кудай кааласа, келерки жазга 5 болот. 7 жашар да. Азыркы убакта ден соолуктары, ичип жегендери кандай болуп атат? Зор, ака тон айттырат го бул. Көрүнүшүндө билинип турат жаныбар. Боюн бир тартып көрсөтүп коелучу үчүн, э? Биздин көрүүчүлөрүбүз бар, алыстан мына ошолор үчүн жакшылап көрсөткөнгө аракет кылалы. Мындай улакта жүргөн улактын аттарын жакшылап көрсөтпөсөк болбойт. Жерге коюп тартып жатабыз. 66га койгонбуз, тазасы 65 десек болот, э? Таза 65 экен. Жакшы. Сиздерге алгач мындай жакындан бир кабак баштарынан көрсөтүп алалы. Андан соң бул атты бастырабыз, чабабыз, мүмкүн болушунча сиздерге айтор толук маалыматын берип көрсөткөнгө аракет кылабыз. Туяктары бир аз тебеленген жерлери бар экен, э? Улакта жүргөн, улактарды адетте мындайларда болуш керек. Эми акырындатып бир бастырып көрөлүчү, баскандарынан көрүп коелу. Жаныбар өзүн алып жүргөндөр өтө сонун экен. Арткы чат аяктардан да көрсөңүздөр болот. Чабып көрсөк болобу бул атты? Болот экен. Анда чабып көрөлү бир. Чуркаганда бир көрүп коелу. Анткени бизде алыста көрүүчүлөрүбүз үчүн жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол жерден бир узатсак болот. Кетти. Жанар. Ат екен ғой, ат екені. Тоқтошты қараңыздар. Өте сонны. Ордынан чемирилип кеткен көрүңүздөр. Өте сон болот. Мына чыныгы таза улактын аты. Эми бул аттын пародасына бир сурап кетейинчи. Таза кыргыз жылкыдан. Кыргыз жылкылардан, э? Кудай кааласа, ар кандай жыйын да жок экен. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип атабыз. Эми атты өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Биз сиздерге кыскача маалыматын беребиз. Бул атты минип көргөн киши өзү айтат болуш керек. Келе жаткан көкүрөктөрдөн көрсөңүздөр болот. Өзүн алып жүргөн өтө жайында экен.
Аттың сынында сөз жоқ. Жерінде мына мойындағы құлақ шалып жүрген палуандар біледі. Өзінің еші бұлтың бар екен. Мына жерлерінде өте сол екен. Өте сонда. Мен ойлаймын мындай атты қолдан шығарбай ертерек алыш керек. Бұл атменен чоң бір игіліктерді жарата тұрған аттардан екен. Жақсы Нұрбек, атты көп қинабайланды, кейінгі аларманға жақсы ат болып берсін. Азыр даяр бұл, үйінде болса. Суытылып даяр ба бұл? Қорқпай менсе болады екен демек. Ошоға беймада тырақтап чабады алыс. Адам қорқпай екен, жеген ішкені өте зор екен. Ағам өзі Россияда болып қалған үшін екен. Балдары қырада тіледі. Анан азыр бейе шығарабыз екен, бейе дағы Россиядан келді, Ростовтан. Таза қанды ол. Чоң бейе өзі дағы, өте чоң. Бейе бұны қараны ұзынырақ, жоңырақ. Аттан дағы. Бұның күшті қолыны мен. Бағасын ұғып көрелші, бағасын қанша дейсі? Аттың ба? Аттың бағасын $7.000 қойды. Долларға $7.000. Сөйлеушілер болады? Сөйлеушілер болады, бақаласы. Жақшы. Стройка қылу атты бе тағам ошонға. Ақша керек. Қаласаңыз ошо сарайды кісіне обзорға қошып қойсаңыз болады. Башында да көрсетіп кеттік. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $7.000 қойылды. Сүйлөшүүлөр албетте болот. Айтылыш баасы сүйлөшсөңүздөр жакшы баада кылып алсаңыздар болот. Биринчи аттан сиздерге маалымат берип турабыз, эми кийинки биебизден сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биринчи атыбыз болду Тумар деген кайман аты менен. Биринчи атыбыз. Кийинки атты алып чыгабыз анда. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Болду, кийинкисин алып чыгабыз. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи биебиз дагы даяр болуп чыкты. Бие кулуну менен экен. Эми бул биеден маалымат берип айтайлычы. Азыркы убакта жашы канчада, жанында кулуну канчачы кулуну болуп калды? Азыркы кулун 3-чү кулун. Жашы 7 жашта экен. Россиядан качырып дагы койдук Данчакачы, видеосу дагы бар. Данчак айгырга. Ооба. Ошо уровеньде 1.65 деп алдырганбыз. Азыр уровеньге коелу десе көрдүң го, үркүп, ошун болбой койду. Жакын жолотпой атат. Жолотпой атат. Өзү мында караганга, мингенге жоош эле окшойт, Караганга, мингенге, сааганга дагы жоош экен. Садырат дагы. Ооба. Сиздерге мындай көрсөтүп коелу, саан бээ деп калдык. Мында желиндер кармап койчу. Жаш жигиттер каалаганда кармайт экен да. Өтө сон. Тоого алып чыгып, кымыз кылып ичсеңиздер дагы болчу да экен. Жакшы. Бул келгенине канча болуп калды бул жака? Келгенине бүгүн 1 жума болду окшойт. Жакшы эле, бул жака келгенден бери. Келгенден бери жакшы, эт алып сразу неметип калды. 2 айлык немеси бар да, боозда бей. Азыр бооз, Аяктан алганыма 3 ай, 4 ай болуп калды. Эрте жазда машина жок, туруп калды да кийинге. Анан жайлоодан калып кеттик, кичине стройка бар, ошону сатайын деп атам. Жандагы кулуну да ургач окшойт азыр, Кулуну ургач, ооба. Кулуну ургач. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Бери кайрып коесуң, Но пешенесин ошо унада келе жатканда бираз кырып алган окшойт, Ооба, жолдо Бишкектен бери жака жүктөгөндө уруп келтир да балдарчы. Дарылап койдук. Азыр дарыланып кыйла жакшы экен, Ооба, жакшы. Мына сиздерге мүчөлөрүн көрсөтөлү. Мүчөлөр өтө келишкен бээни бир экен. Мына көкүрөк аттардын бээ сынындай эле экен. Көрүп турабыз сиздерге. Мына туяктарын да бири көрсөтөлү. Сооруларын, жамбаштарын көрсөңүздөр өтө кенен экен. Мындай чоң бээлерден ушундай чоң кулундар түшөт экен. Буюрса, сиздер дагы чоң жакшы айгырыңыздар болсо, ушул бээни алып, жакшы уруктарды алсаңыздар болчудай. Кулундун атасы Польша, сүрөттөрү дагы бар. Азыркы жанында жүргөн, Ургачы бирок. Өзү Ганавер породасы. Тоже европейский порода да. Польшаныкы. Эми бунун баасын канча деп турасыз? Баасыны ошо доллар менен $10.000 деп сурап атам. Сурай беришет да. Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болот, Болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар, $10.000 коюлуп жатат экен. Кимге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип, же болбосо экрандан номерлерге чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мындай бээлерди
табыш да кыйын болуш керек. Өтө чоң келишкен биелердин бири. Сіздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.